Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын облусунун казысы Молдокулов Эрик Тыныбекович. Көрсөтүүбүзгө кош келипсиз. Кош болдук, саламатсызбы. Сиз облуста динди таанытуу, жайылтуу багытындагы баш кадам катары таанымалсыз. Анан деги эле ушул өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, кайсыл жерде төрөлүп өскөнсүз, киндик кан тамган киши мекениңиз кайсыл жер, каяктан уядан учтуңуз дегендей. Ошо 1985-жылы Кочко, Нарын облусунун Кочкор районунун Комсомол айылында туулуп өсүп, ошол жерде 11-классты бүтүрүп, анан Бишкекте университетте окуп калганбыз. Ошол өзүм ошо чоң ата, чоң апамдын колунда чоңойгом. Ата энемди Байке жеңе деп чоңоюп, ошол өзүм 4-5 бир тууганбыз, 4 эркек, 1 кыз. Өзүм ата энем Сокулукка көчүп кетишкен. Алар Сокулукта турду. Бир туугандарымдын баары Сокулукта окушту. Ошол жакта чоңоюшту. А мен ошо жалгыз ошо чоң ата, чоң апамдын колунда, чоң ата, чоң апамдын эң кичүү уулу менен биргеликте ошол айылда айылда чоңоюп, айылды бүтүрүп, айылдын тарбиясын көрүп, ошо чоң ата, чоң апамдын тарбиясын көрүп чоңойдук. Негизги тарбияны ошол чоң апаман алдым десем болот да, айылда жүргөндө. Ал киши баягы эски улуу киши, эски киши деп коет эмеспи. Ал киши ошол көп кеп кеңешин айтат, насааттарын айтат. Күндө кечинде отуруп маектеше элек. Кичине өзү да ден соолугуна байланыштуу бир 5 жыл төшөктө болуп калды. Анан ошол төшөктө жаткан учурунда күндө келип, ал киши менен маектешип, отуруп китеп окуп бер деген учурлар болот эле. Китеп окуп берет элем. Чоң апамдын жанынан көп алыс кеткен эмесмин. Ошол Комсомол айылында туулуп өсүп, ошол жакта чоңоюп, 11-де ошол жактан бүтүрдүк. Негизи эле кесипти тантоодо ошол ким көмөктөш болду? Балким ошол кесипке кандайча болуп келип калдыңыз? Мектепте окуп жүргөндө баягы үйдө мурунку чоң атам дагы мындай Куран окуганды билбейт эле. Эми айт намазга барат эле, жума намаздарга анча-мынча барышат эле. Анан баягы чоң апамдын балдарынын баардыгы мындай динден алысыраак болуп калган үчүн, анан чоң апам дайыма айтып берет эле да, ошо мен өтүп кетсем аркамда бир Куран окуп багыштап турган бирөө болсо деп аябай тилейт элем. Бул балдарым кандай азыр Куран окуп багыштоосу кандай болот, сен бир ушул молдо болуп чыксаң жакшы болот деген аябай сунушу көп болчу. Мен айрыкча 10-11-класста окуп жүргөндө бул нерсени көп кулагыма көп койду да, отургузуп ушул молдо болсоң мечитке бар деп, орозо карма, орозо учурунда таравих намаздарына бар деп, күндө кечинде таравих намаздарына жөнөтөт. Эми айылда имамдар деле эки жакка иштеп кетип калат. Анан сырттан бирөө келип айылда ошо дин окутуп атыптыр, арабча тамга үйрөтүп атыптыр десе, мен бала кезде чоң апам дароо жетелеп барып тапшырып, ошо көп аракет кылчу да, ошо араб тамгасын үйрөнүп, Куран окуганды үйрөнүп, мен Куран жаттап келсем аябай сүйүнөт болчу. Анан кийин 11-де бүтүп атканда деле ошо көп ойлонбой эле ошо чоң апамдын бир арзуусу, тилеги бар эле. Ошо мен дин окусам деген жакка көбүрөөк багытталып калдым. Ага чейин мен өзү ошо географ мугалим болсом деген оюм бар болчу. Мектепке олимпиада, ошо география сабагынан олимпиадага катышчумун, райондук деңгээлдерде жакшы орундарды алып жүргөм. Анан география сабагы аябай жакчы. Анан ошо географ мугалим болушум керек деген ой келчү. Бирок ошо 11-класста ошол чоң апамдын пикири, чоң апамдын сунушу көбүрөөк мага таасир берди да, анан Кыргызстан Ислам университетине тапшырып ошол жакта окуп калдык. Бактылуулуктун формуласы сиз үчүн кандай да? Мисалы ар бир адам ар башка айтат. Ошол эле учурда бул бактылуулук динде деп айтылган да пикирлер бар да. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай да? Бактылуулук ооба ар ким ар кандай формасына айтылат. Анан бизде да динибизде да бактылуулук динде деген көп сөздөр айтылат эмес. Бактылуулук эки дүйнөнүн бактылуулугу динге коюлган. Албетте ошо динибиз менен жашоо сөзсүз мен ошо 18 жашыман баштап дин карманып, динди мындай тереңден түшүнүп, таанып баштадым. Эми бала кезде баягы чоң апам мечитке ичтип алып барганы менен мындай дин эмне экенин деле билген жокпуз. Мечитке барып койгонубуз менен мечитте балалык нерсе, мечитте ойноп, кайра чыгып, кандай мечитте эмне үчүн намаз окуп атканын, эмне үчүн орозо кармап атканын түшүнбөй эле ал курактар өтүп кеткен. Анан 11 ошо университетке келип тапшыргандан кийин көбүрөөк дин эмне экендигин тереңден түшүнүп баштадык, баягы билимин алгандан кийин. Анан чынында бактылуулук динде дегенибизде, дин карманып жашаганда мага мындай нерсе болду.
эң негизги нерсе үй бүлөлүк тынчтык бир чоң бакыт деп эсептейбиз. Ошол үй бүлө тынч болсо, балдарыбыз туура тайым тарбия алып аткан болсо, бир коомчулукка бир пайдабыз тийип аткан болсо, ошо динибизде дагы пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү бар. Адамдардын эң жакшысы, мындай айтканда эң бактылуусу башкаларга бир пайдалуу болуп аткандыгы деген нерсе бар. Эгерде биз ушул кызматты аркалап, динибизди жеткирип, бирөөлөргө пайдалуу болуп аткан болсок, бирөөлөргө бир кеп кеңешибизди, зарыл алган илимибизди жеткирип, алардын бир жашоосуна үмүт берип аткан болсок, анда биз ушул нерсени бакыт деп эсептейм да, бирөөнүн бир жаркын келечеги үчүн. Бирөө бир жакшы маанайда жашаса экен, бирөө дайыма бир бактылуу жашаса экен деп жашоп, чуркоп, ошол жолдо чарчоо бул чыныгы бакыт деп эсептейм да. Акыркы жылдары дин ушул экен деп эле тигил бул уюмдарга мүчө болгондор бар арабызда. Анан деги эле ошондой пикир, ошондой кадамдар калк арасында бир ажырымды жаратпайбы? Анткени ушул дин маселесине келгенде эле талаш тартыштар көп орун алып келип атат. Жок, андай эмес, мындай эмес, андай деген бир талаш пикирлер ошол ислам дининде, ошонун ичинде уюмдарда. Бул мындай маселе кандай кадам алып барат негизи элечи? Туура суроо бердиңиз. Биз бул Нарын областында диний тараптан жооптуу инсан катары бул маселеде бизди түйшөлтпөй койбойт. Азыр ар тараптуу пикирде ар кандай көз караштагы инсандар да чыга келип атат. Мурда бир таанышым же жакын адамым чалып, кеп кеңеш сурап же жолугуп, мен намаз окуй баштадым, мен дин карманып баштадым, мечитке бара баштадым десе, биз дароо сүйүнчүбүз. Жакшы болгон турбайбы депчи. Азыр намаз окуп баштадым, бир таалимге, бир сабакка барып атам, бир диний жерге барып атам десе, мен дароо сурайбыз да азыр. Кимге барып атасың, кимден намаз үйрөнүп атасың деп, мындай санаркай турган, чочуй турган бир абалдар да жаралып калган учурлар жок эмес болуп атат. Себеби Кыргызстанда бир 21 ден ашык диний уюм бар, тыюу салынган, экстремизм, терроризмге шектелип тыюу салынган уюмдар да жок эмес. Чынында бул кооптуу маселе, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекетибизде жашап аткан жарандардын коопсуздугу үчүн бул чынында коркунуч жаратып турган маселелер келип чыгат ортодо. Ошол себептен биз айтар элек, мындай бүгүнкү күндө да мамлекеттик саясат ошол Абу Ханифа Масхабы Матруди акыйдасы менен иш алып баралы деген атайын концепциялар кабыл алынып 2026 жылга чейин бул саясаттар жүргүзүлүп атат. Муфтият тарабынан дагы, президенттин алдында госкомиссия, диний госкомиссия бар, ал тарабынан дагы мындай иштер жүргүзүлүп атат, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Негизинен эле биздин салттуу ислам деп аталып келип атат да. Муну дагы чычалып кетип атышат. Ислам салттуу болбойт, анан салттуу салтсыз деп бөлүнбөйт. Эми салттуу дегенден максат ошол ата бабаларыбыз кандай карманып келген болсо, пайгамбарыбыздан бери келаткан исламды аша чаап фанат болуп чектен чыгып кетпей, бирөөнү капырга чыгарбай, бирөөнү жектебей, мисалы үчүн биз светтик мамлекетпиз, ар биринин өзүнүн ою бар, өзүнүн жашоосу бар. Дин айтар элек да, дин бирөөнүн жашоосуна кийлигишпе дейбиз да. Баягы аалымдар бир инсандын айткан сөзү бар экен да. Көчөдөн бирөөнү сурайт экен да. Сурагандар бар да, мусулмансыңбы, намаз окуйсуңбу деп эле дароо сурайт да. Бир аалымдын айтканы бар экен да, сен бирөөнү сураба дейт да, мусулмансыңбы, намаз окуйсуңбу деп эмне кыласың дейт да, сурап эмне кыласың? Сен анын курсагың токпу, кандай жашап атасың, эмнеге муктаж болуп атасың деп сурайт дейт. Ал намазын Кудай сурайт дейт, ал мусулманчылыгын ал Кудай сурайт дейт да. Бизде ушундай дароо эле тар пикирге де бир жолуга калган инсанды намаз окуйсуңбу деп, мындай намаз окубаган инсанды жектеп, же болбосо атайын ошол мисалы үчүн аял затын жанагындай диний хижаб дейбиз же оромол дейбиз, салынбаса дароо эле жектеп четке кага салуу бул шариятыбызда деле дурус болуп эсептелбейт. Ар кимдин оюн жашоосун сыйлашыбыз керек. Ушул нерсеге үйрөнсөк жакшы болот да. Гумандуулукка үйрөнсөк жакшы болот. Ар бир динибиз деле ушул нерсеге үйрөтөт. Анан айтар элек, дин бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Дин бул мамиле депчи, ким менен болгон мамиле десе, ата эне менен болгон мамиле, Алла Таала менен болгон, пайгамбарлар менен болгон мамиле, кошуна менен болгон мамиле, үй бүлө менен болгон мамиле деп мындай ачыктап кете берсек болот да, ар бир тармактачы. Бүгүнкү күндө ар бир пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүндө үйрөтүү үчүн эмес, үлгү болуп жашасак дагы жакшыраак болот да. Мындай диний инсандар көбүрөөк үлгү болгонго аракет кылса, бүгүн үйрөткүчтөр көп, үлгү болгондор аз заманды бир жашап аткандай көрүнөбүз. Жамандык жакшылык учурларда
талаш болот да. Мисалы динде мындай, жок ата-бабалардын салтында мындай депчи. Ушундай шарттар кандай бир кадам жасаш керек? Динибиз менен салтыбызды мындай кайчы пикирге же болбосо бир кагылыш пикирге алып келбешибиз керек эч убакта. Албетте биздин ата-бабаларыбыз да ошол негизи тарыхта карай турган болсок ошол 9-кылымда дээрлик Орто Азияга дин жеткен экен да. Ислам дини жеткен экен. Орто Азияга жөнөтүп аткан инсанды дин жеткирүү үчүн жөнөтүлүп аткан инсанга айтылган сөз бар экен да. Сен бир улуу элге кетип атасың, ал эл сенин кылычыңан коркпойт. Ал элге жакшы мамиле кылып, ушу динди ушу кандай буйрулган болсо ошондой сунуштасаң, анда ал элден көңүлүн ала аласың. Ал элге динди жеткире аласың деген бир пикир айтылган экен да. Чынында бул деген Орто Азия элинин бир баатырлыгын сүрөттөп туруп анан жөнөтүп атат да. Мындай биздин ата-бабалар кылычтан коркуп динди кабыл алып калды деген пикирден алыспыз да. Себеби ата-бабаларыбыз алардын кылычтан коркуп динди кабыл алмак эмес. Ата-бабаларыбыздын көңүлүнө жакты, себеби изденип жүргөн нерсесин тапты. Дээрлик ошо 9-кылымдан бери ата-бабаларыбыз кыргыз боюнча динин карманып келатышат. Ошол динибиздин айланасында бир каада салттар болгон. Бул деген нерсе мурда азыр байкасаңыздар дароо эле айтабыз. Куранда мындай, хадисте мындай, сахабалар минтиптир деген сөздөр айтылып атпайбы? Бул учурда дагы кээ бир инсандар айтып атат, жалаң эле арабтарды мактай бересиңерби? Арабтан башка үлгү боло турган киши калбай калыптырбы деген нерселер болот. Бирок биздин ата-бабаларыбызда дагы үлгү ала турган, үлгү көрсөтө турган, мечиттерде баяндарда айта турган, диний баяндамаларыбызда айта турган көптөгөн үлгүлөрүбүз бар. Анан байкасак, ошо дароо эле сүйлөгөндөрүбүз хадис, Куранда мындай, хадисте мындай деген сөздөр. Бирок ата-бабаларыбыз Куранда, хадисте деп жеткирбей эле өзү макал лакаптары менен тарбиялап келген да. Мындай бул нерседен байкайсак, мындай хадистин баркын кетирген эмес, Куран аяттарын баркын кетирген эмес деген нерсе да. Бүгүнкү күндө Куранды да айтып атсак, хадисти да айтып атсак, кээ бир учурда таасир бербей кетиши мүмкүн да. Ата-бабаларыбыз ошол хадистин айланасында, Курандын айланасында макалдаштырып, лакапташтырып, анан тайлим тарбиясын берип келген. Айтар элек, биз ошол дин карманганда баягы чындап дароо эле бул деген динде жок деген нерсени четке какпай, мындай кээ бир салттарыбыз, мындай шариятыбызга эч бир каршы келбеген салт санааларыбыз бар. Аллах Таала Курани Каримде айтат, биз улут болуп өзүбүздүн тандообуз менен болуп калган жерибиз жок. Себеби Кудай Таала Курани Каримде биз силерди улут, уруу кылып жараттык деген сөз бар да. Эмне максатта дегенде, лета арафу, бири-бириңер менен мамиле куруп, таанышып жашоо үчүн деген маанини айткан Аллах Таала. Илгери карасаңыз, тарыхты же адабий китептерди окусак, ошол кайсыл бир урууда бир жетим кала турган болсо, ата энеси өлүп калган болсо, баганча уруунун жетими баягы кайыр сурап калыптыр, темселеп калыптыр дедиртпей, уруунун ичинен чыгарбай, ошону багып өздөрү карап калышкан да. Бул уруунун бир ынтымактуулугун бекемдеген нерсе болгон. Анан бул Курани Каримде улут кылып жараттык деп аткан болсо, биз эмне кылышыбыз керек? Уруубузду да сакташыбыз керек, улутубузду да сакташ керек деген нерсе жатат. Бирок бир маселе бар. Ошол менин уруум кыйын деп башка урууну басынтпаш керек. Менин улутум кыйын деп башка улутту басынтпай жашаган болсок, туура улутту да, урууну дагы туура кармансак, бул жакшы эле нерсе. Себеби Кудай Таала улут анан уруу кылып жараткандыгын байкай алабыз. Дин таануу багытында Нарын облусунда жанагы окутулуп жаткан медреселердин алгандай канча медресе бар? Сиздер тарабынан көзөмөлдөнүп турабы? Аларды каржылоо шарттары кандай? Ушул боюнча да айта кетсеңиз, анан аларды кабыл алуу, окутуу тартиптери кандай болуп атат? Нарын облусунда каттоодон өткөн 3 медресе бар. Ошо Кочкор районунда бирөө, Нарын шаарында 2 медресе иштеп келет бүгүнкү күндө. Албетте бул атайын ЮЧСдан каттоодон, президенттин алдындагы госкомиссиядан каттоодон өтүшөт, муфтияттан каттоодон өтүп, анан муфтияттын бекитип берген окуу программасы менен окушат. Директорун казынын сунушу менен муфтий шайлайт. Сөз түздөн түз Нарын облустук казиятына баш ийишет медреселер. Окуу программасын жылда бир рет атайын комиссия түзүлүп келип текшерилип кетет, баардык шарттары каралат. Каржылоо багытын айта турган болсок, бүгүнкү күндө баардык диний уюмдар
мамлекеттен каржыланбайт. Светтик өлкө деген баягы Конституцияда светтик өлкө дегендин таасиринен бүгүнкү күндө эч бир каржы маселелер мамлекеттен бөлүнбөйт. Керек болсо кээ бир маселелер ушу коммерческий төлөнөт. Мисалы үчүн сууга төлөй турган болсок, светке төлөй турган болсок, ошонун баары коммерческий эсептелет. Каржы маселесине келе турган болсок, ар бир медресе өз алдынча аракет кылып, жеке кайрымдуу инсандардын жардамы менен иштеп келишет. Ушул акыркы жылдарда бир нерсе байкалып келет да, калк арасында жан дүйнө оорусу деп коет да, стресс, депрессия, мисалы үчүн баягы кыжаалат болуу, ушундай оорулар көбөйүп кетти да. Анан мунун себеби эмнеде? Анан ошол эле учурда көргөндөн бир дарыгерлерге эмес, айрыкча ошол мечиттерге көбүрөөк кайрылышат да. Дарыланууга, дем соолугу менен айыгам деген ишеним мененчи. Анан деги эле ушундай көрүнүшкө алып келген себептер эмне? Кандай болуп атат бул жаатта абал? Бүгүнкү күндө жан дүйнө ачарчылыгы деп айтсак да болот. Ошо сиздер айткандай депрессия, стресске түшүп калдым, үй бүлө туруксуздугу, баласынын баягындай туруксуз чыгып калганы, тентек чыгып калгандыгы, же болбосо бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда карызга батып, кредит төлөй албай, үй бүлө чатак маселелери, миграция маселелери бар. Жолдошу иштеп кеткен, жубайы бул жакта калган же жубайы иштеп кеткен, жолдошу бул жакта калган, балдарынын толук кандуу ата эне бир жерде болуп толук кандуу тарбия берилбегендиктен балдар маселеси келип чыккандан мындай айласы кетип калган учурлар көп да инсандардын. Ал учурда эмне кылат? Больницага барайын десе, мунун дарысы жок болуп атат. Бир аз успокаивающий дейбиз, ошол нерселер дарыларды алат, бирок кайра эле келип жан дүйнө тынч болбой аткан учурлар бар. Мечитке көп кайрылган учурлар бар. Бир учур болду. Ошол келип баягы өзүнүн өмүрүнө кол салган байке экен. Үй бүлөсү алып келди, жакын туугандар алып келди. 2 саат, 3 сааттан ашык сүйлөшүп отурдук. Анан бир убакта төгүлүп, ыйлап берди чоң эле улуу киши. Анан айтат: "Эрик, мен ушул нерсени башкаларга айтчымын" дейт да. "Сен айтып атканды мен башкага айтчымын. Бирок азыр өзүм ошол абалга түштүм" дейт да. Өзү психолог экен. Өзү психолог, бирок ошол абалга өзүм түштүм. Элдерди мен ушул кыйынчылыктан чыгарат элем, бирок өзүм ошол абалга түшүп чыга албай калдым. Мечитке келип, ошо мечиттеги имам, молдо бул кээ бир учурда адамдарга агасы да болосуң, атасы да болосуң, анын ыйын кээде шашып аткан учурда дагы 1-2 саат анын ый муңун угуп отурушка дагы туура келип калган учурлар болот. Анан адам баягы эч кимге айта албаганын бирөөгө келип айтып, ишенип айтып алса да кичине жеңилдеп, анан мындай кылыңыз, андай кылыңыз, намаз окуйлу, дуа кылалы, баягы бизде динибиздеги пайгамбарыбыздын айткан Кур'ан-ы Каримде келген бул дуа адамдардын эң чоң куралы. Ким дуа кылган болсо мен ага жакынмын, Кудай Таала берем, менден сурангыла мен берем деген нерселерди айтып, динибиздеги бул кырдаалдан чыга турган кеп кеңештерди айтсак, сүйүнгөн боюнча ушуларды аткарайын, жан дүйнөм эс ала түштү деп ичиндеги бугун чыгарып алып, анан ошол биз айткан бир эрежелерди, шариаттын жолдорун карманайын деп кетип, мындай жан дүйнөм тынчтыкка келди деген учурлар көп эле. Эми иштен сырткаркы жеке жашооңузга төлөй билүүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, Нардоблустун казысы үйдө кандай киши? 4 балам бар. 3 эркек, 1 кыз. Үй бүлөлүү, ошо келинчегим да ушу Нарын шаарынан болот. Ал да ошо Кыргызстан Ислам университетин бүтүргөн, мен өзүм окуган университетти бүтүргөн. Бүгүнкү күндө ал киши да ошол диний тармакта иштеп, ошол атайын аял зат үчүн диний курстарды уюштуруп, Куран курстарын, намаз үйрөтүү курстарын уюштуруп, ошол тармакта эмгектенип келет. Атайын бир адабий китептерди алып алган, отуруп китеп окуган адаттарыбыз бар. Китептерди коюп алып китеп окуйбуз. Бул китепти бүтүрдүм, бул китепти бүтүрдүм дегенге балдарга ылайык, балдарым өздөрүнө ылайык китебин окуйт, мен өзүмө ылайык китеп окуйм. Андан сырткары ошол спорт менен алек дегенде, ошол спорт менен футбол багытында кичине ошо биздин өзүбүздүн жамаат менен, медресе мугалимдери менен, имамдар менен биргеликте ошол жумасына 1-2 жолу ошол футбол менен алектенебиз. Бизге бөлүнгөн убакта соңуна чыгып калды. Сизге эркин микрофон, жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылыңыз. Кайсыл жерде үмүттүү сөздөр сүйлөнүп аткан болсо, оңолобуз, өсөбүз, сөзсүз түрдө өнүгөбүз, жакшы болот деген сөздөр айтылып аткан болсо, Кудай Таала айтат экен:
пенделерим менден үмүт кылып атат, буларды мен оңдоюн, ушу үмүтүнө жараша берейин дейт айтарыбыз ошо уул кыздарыңыздарды, неберелериңиздерге жакшы ээ чыгып, таалим тарбиясы пайгамбарыбыздын айткан хадистерине бар. Ата эненин эң жакшы баласына калтырган мурасы бул таалим тарбия, жакшы таалим тарбия дейт. Байлык эмес, бийлик эмес экен, ошо жакшы таалим тарбия калтырган болсо, ошол ата эненин балага болгон эң чоң мурасы болот. Андыктан дайыма үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, мамлекетибизде тынчтык болсун, өнүп өскөн мамлекеттердин катарында бололу. Бизге келип маек чоң рахмат, ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат сиздерге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын облусунун казысы Молдокулов Эрик Тыныбекович болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.